Assalamu alaikum. Урматтуу катталуучуларым, кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? Ишеним аябай чоң, энди үмүтүм дагы чоң. Сиздер дагы менен кошулуп изденүүчү аялдардын катарын толуктайсыздар деп ишенемин. Жаш кыздарга, өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздарга үйрөткөнгө аракет кылып жатасыздар деп ойлойм. Эми эненин колунан жасалган буюмду бала өзгөчө сүйөт болуш керек. Кийинки сабагыбызда дагы жакындап калдык. Шляпага ар бир сабакта биз максатка кадам таштап жатабыз, өзүңүздөр байкагандай. Анда эмесе 11 катардан 9 столбик без накида, 1 прибавка. 9 прибавка менен 10 11 болот. Анда эмесе баштадык. 9 столбик без накидканы алып баштайбыз. 1. Алгач эле жипти чыгарып дайындап алайлы өзүбүзгө. 10 кылып. 1 жипти алганбыз, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 жипти дагы ушул жерден токуп алабыз. 11 биринчи бурч кетти. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 биз прибавка кылган жерге жетип калдык. Асты жагында 10 жип болуп калат ошол жерге келгенде. 11 жипти дагы эмне кылабыз? Дал өзүндөй кылып ошол жерге токуп алабыз. Мына 11. Эми 3-чү бурчка кеттик. 3-чү бурчта биздин кулагыбыз чыккан, билесиздер. Жакшылап прибавка болгон жерин прибавка кылып, кулакты чыгарганды унутпай алып кетебиз. Бул жерде эмне себептен санабай жатам мен? Санаганда сиздер кулактарды кушуп алышыңыздар мүмкүн, кээ бириңиздер алып салышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан мен кулакты санабай эле жөн гана жайбаракат түшүндүрүп койдум. Көрдүңүздөр, 3-чү катарга чейин, 4-чү катарга чейин белги кылып алдык, маркер менен отметка кылып. 5-чи катардан кулагыбыз башталган биздин. Ал эми 5-чи катардан жакшылап кулакты чыгарып алган соң, 6-чы катардан баштап биз кайсыл жерден прибавка болсо ошол жерден прибавка кылабыз, кайсыл жерден кулак чыккан болсо алдыдагы үлгүгө карап эле үлгү менен кете беребиз. 1 кулак чыккан жерге кирип калдык. Ортоңку жибинен 2 3-чү жипти дагы ошол жерден эмне кылабыз? Инени өткөзүп алып, кайра чыгарып алабыз. Мына 3-чү жип. Андан ары кылдыраган бойдон түшүп кетебиз. Бат эле, оңой эле. Кайсыл жерден прибавка болсо ошол жерден прибавка кылабыз. Эч кыйынчылыгы жок. Кайсыл жерден кулак чыкса ошол жерден чыгарып коюп, шляпабыздын макушкасын чоңойто беребиз. Барган сайын өрүмдөрдүн сандары көбөйүп баратат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошондуктан адашпай, ар бир катарда зерикпей санап токуй бересиздер. Бизде болгону кылган ишибиз кайсыл жерге прибавка келсе прибавка кылып коюп, 6 ар катарда 6дан эмне кылып атабыз? Жипти көбөйтүп атабыз. Бул прибавка кылганыбыз жипти көбөйтүү деген болот, кошумча болуп. Мына 3-чү бурчту да чыгарып алдык. Ошентип эле чоңойтуп кете беребиз прибавка кылган жерлерибизди. 1 2 жипти чыгарып алайлы. 2 3 4 5 6 7 8 9 10-чу жипти токуйбуз. 11-чи жипти дагы 10-чу жиптин үйүнө алып кирип прибавка кылып коебуз. 4-чү бурч бүттү. Андан аркысына дагы ошондой кылып кете беребиз. Жебим саташып калдыбы? Bir 2 3 4 5 6
5. Ортада bir өзüm қалып қалыптыр. 5, 6, 7, 8, 10, 9, mına 10. 11. cipti de ушул жерге алып киребиз. 11. 5. катарга келдик. 5. катар менен 6. катарда да кулагыбыз чыгып баштайт. Кулакты жакшылап чыгарып алабыз. Жаңы үйлөнүп жаткандар өтө катуу, өтө да бош токуп алышыңыздар керек. Сиздерге бир лайфхак болсун. Себеби катуу токуп алсаңыздар жип чыгара албай кыйналасыздар. Көп эле бош токуп койсоңуздар, ортолору ачык болуп, шляпаңыздар формасын жоготуп алышы мүмкүн. Ошондуктан орто кылып токусаңыздар жакшы күлөм чыгат. Жиптин ортоңку кулактын ортоңку жигине келип калдык. Дагы ушул жерден 3 кулакты чыгарабыз. 1, 2, 3. Андан ары дагы кете беребиз. Кандай токулган болсо ошондой кылып алып кете беребиз. Өзүндөй кылып кошумча болгон жерлерге кошобуз, кошпогон жерлерге бул шляпа өзү столбик без накида менен эле бүтөт да баштан аяк. Эч кыйынчылыгы жок. Жаңы баштагандарга ушу шляпа токуп баштасаңыздар деп сунуштамакмын. Себеби бул аябай оңой жана актуалдуу керектөөчүлөрдүн бири болуп саналат менин оюмда. Сиздерге дагы макул келсе, сиздер дагы өзүңүздөргө токуп кийсеңиздер болот. Тууган урукка бири катары токуп берсеңиздер болот. Ал эми өзүбүздүн үйрөнгөнүбүз жаныбызда калат, шляпа менен токуп сатып, үйдө үйрөн аттуу дебиз менен башкаларга дагы үйрөтсөңүздөр. Кандай керемет. Алтынчы катарыбыз да ушинтип 11-6 бурчубуз 11 катарды чыгаруу менен аяктады. Кулактын катарын санайбыз. Кулактын катары канчанчы катарга келип калды болду экен. Мына ошентип бүттүк. Кулактын катары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кулактын катары 8-чи катарын чыгарып калыптыр. Мыначы. 1, 2, 3, 4, 5 катардан кулак чыгарып баштаган болсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жок, 7 катар деп, 8 катар деп жаңылыштырмын. 7 катар чыгыптыр кулагыбыздын катары. Эми 12 катарды баштадык. 12 катарда 10 столбик без накида, бир прибавка болуп кетет. Мен санабай токуйм бул катарды, сиздер өзүңүздөр санап токуйсуздар. Баштадык. Прибавка келгенде айтып коеюн, биринчи бурчтан прибавка кылабыз.